Арыбаңыздар, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары, Капыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 102 сабак балдарды тарбиялоодо тарбиянын 5 багыты деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Алгач сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Үй-бүлөдө тарбиянын негизги багыттары бул 5 багыт бар экен. Биринчиси дене тарбиясы, экинчи акыл эс тарбиясы, үчүнчү адептик тарбия, төртүнчү эмгек тарбиясы, бешинчи эстетикалык тарбия. Булардын ар бирине кененирээк токтолобуз. Андыктан биз менен болуңуздар, көңүл буруңуздар. Ата-энелер үй-бүлөдө балдарынын тарбиясына астейдил көңүл буруп, убакыт ажыратып киришсе, ошондо балдары жаш кезинен ар тараптан төп келишкен адам болуп чоңоет. Ал үчүн урматтуу угармандар, эрте жаштан бала тарбиясына төмөнкү багыттарга көңүл буруу зарыл. Биринчи дене тарбиясы. Чындыгында баланын акыл эси, адеби, жөндөмдүүлүгү, жалпы эле адамдык сапаттары алгач анын ден соолугуна толук көз каранды болот. Дайыма өз убагында калориялуу, витаминдүү тамактанып, гимнастикалык көнүгүүлөрдү системалуу жасоо, өнөкөткө айланса, спортту сүйүп, өз убагында машыгып турса, баланын ден соолугу чың болуп өсөт. Урматтуу ата-энелер, көңүл буруңуздар. Ата-эне мүмкүн болсо бул иште да үлгү көрсөтүп, гимнастика, спорт үчүн зарыл буюмдарды, мисалы гантел, топ жана башкаларды алып берип турса, же жасатып берсе жакшы болот. Бирок буга чектен артыкча берилип кетип, билим алуу, кругозорду өстүрүү, адабий китеп окуу үчүн зарыл убакытты ушуга кетип калуусунан сак болушу зарыл. Экинчи акыл эс тарбиясы. Сезимин өстүрүп, акыл эс тарбиясына маани берүү. Акыл эс тарбиясынын негизги максаты бул баланын ой чабытын өстүрүү, сезимталдык, зиректик, тапкычтык, анализдеп, салыштырып, айырмалап, окшоштуруп, корутунду чыгара билүүгө үйрөтүү. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Балада эрте жаштан баштап өзүн, айлана чөйрөнү, табигатты байкоо, баалоо, таң калуу, эстеп калуу жана башка сапаттарды өстүрүүгө маани берүү бул багытта атайын машыгуу жүргүзүү максатка ылайыктуу болот. Балдардын мектепте ийгиликтүү окуусу, келечекте ишмердүүлүктүн бардык чөйрөсүндө акыл эс чечүүчү мааниге ээ болгондугун эске алып, агай атайын ушул китепке акыл эс тарбиясы, мектеп, китепке, билимге кызыктыруу маселесине көбүрөөк орун берген. Үчүнчү адептик тарбия. Урматтуу угармандар, маани берип жакшылап тыңшап алыңыздар. Ата-эне балдарды саламдашуудан баштап бардык адамдык жакшы сапатка, ыймандуулукка, кайрымдуу, мээримдүүлүккө, берешен, марттыкка жана башка асыл сапаттарга тарбиялап, машыктырып баруусу керектигин айтат. Себеби, дейт агай, өзүнүн педагогикалык тажрыйбасында эң мыкты билимдүү окуучу, спортсмен, бирок адептик, инсандык сапаты төмөн болгон окуучуларды көрүп, байкап жүргөндүгүн айтат. Мисалы андай балдар өзүмчүл, орой, кекирейген жана башка сапаттарга ээ болуп калышат. Улуттук эң кымбат байлык анын ыймандык, адептик сапаты деп улуу жазуучу Чернышевский жазгандай, ар бир адамдын да эң кымбат сапаты анын ыйманы. Бул жөнүндө үй-бүлөдө эрте жаштан балдарга үлгү, мисал менен түшүндүрүп, тарбиялап баруу зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер. Балдарды уялуу, ийменүү, ыраазы болуу, ыраазы кылуу, рахмат айтуу, кечирим суроо, өзүн, башкаларды сыйлоо, түшүнүү жана башка асыл сапаттарга эрте жаштан тарбиялабасак, кийинчерээк кеч болуп калаарын агай өзүнүн педагогикалык тажрыйбасынан көргөндүгүн жазган. Демек, урматтуу ата-энелер, көпчүлүк ата-эне биз өзүбүз да адеп тарбиясы десе эле балдарды салам айтууга, чоңдорду сиз деп урматтоого жана башкаларга чакырып эле чектелип калат экенбиз. Демек, урматтуу угармандар, чындап көңүл бурсак, адеп тарбиясы бул бир топ терең жана кең түшүнүк. Анын эң негизги өзөгүн баланы адамгерчиликке, ар-намыска, мээримдүүлүккө, чынчыл, адилеттүүлүккө, маданияттуулукка тарбиялоо түзөт. Төртүнчү эмгек тарбиясы. Турмуш тиричиликке машыктырып тарбиялоо.
Эмгек балдардын ден соолугун бекемдеп, чыгармачылык сезимдерин козгоп, адамды калыптандыруучу чоң ролду ойнойт. Мектепке чейинки жаштан баштап балдарды үй тиричилигинде эң жөнөкөй жумуштарды зордоп кыйнабай аткарууга үйрөтүүнүн мааниси чоң. Энгельс эмгек адамды жаратты деп айтканын эске алсак, ата-энелер бул маселеге көңүл буруусу зарылдыгы дагы бир ирет түшүнүктүү болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Ушинский эмгектин 2 касиетин белгилеп кеткен. Биринчи, эмгектин натыйжасы байлык. Экинчи, эмгектин адамды өстүрүүчү кудурети. Бизде айыл жерлеринде албетте балдар талаа жумуштарына аралашып өсөт. Ата-энеси үчүн чоң жардамчы, күч. Бирок ошондой болсо да, үй бүлөдө өзүн өзү тейлөө, бөлмө короону, бакты жыйыштыруу, ретке келтирүү, жууп тазалоо жана башка жумуштарды системалуу жасап үйрөнүү ошол жасаган ишинен рахат алууга, тарбиялоого бардык эле ата-энелер маани бербейт. Бизде балдарды үй бүлөдөгү эмгегинде 2 начар касиет бар. Биринчи, балдарды өтө эле көп жумушка тартып, адабий китеп окуусу, ойноп көңүл ачуусуна дээрлик убакыт калтырбайбыз. Бул баланы жүдөтүп, басынтып, бир тараптуу өсүп калуусуна чоң себеп болот. Ал эми экинчи, балдарга түк жумуш аткартпай, аларды бош коюп, эркелетип, ак кол кылып өстүрүү. Булар жакшы окуганы менен кийинчерээк эмгекке жийиркенип, мамиле жасап, төрөп бейил, кекирейген адам болуп чоңоюшат. Эмгектин эмгекчил адамдын турмуштун кадыр баркын билишпейт. Мына ушул 2 катаалдыктан сак болуу зарыл. Эстетикалык тарбия. Үй бүлөдө балдарды эс тарта баштаганда, айрыкча мектепке даярдоодо 5-6 жаш мезгилинде айлана чөйрөдө сулуулукту сезүү, көрүү, аны баалоо, ошол сулуулукка суктануу касиеттерин пайда боло баштайт. Баланы куурчак оюнчуктары, бактагы гүл, дарак, кызарып бышкан алма, жүзүм жана башкалар менен тааныштырып, анын өңү түсүн, сымбатын айтып, балага түшүндүрүп баруу кызыктуу жана пайдалуу болот. Ата-эне үй бүлөдө балдарга үлгү көрсөтүп, кийингенде, иштегенде, башкалар менен мамиле түзүүдө улуу касиеттерин сакташса, балага эң жакшы таасир калтырышат. Эстетикалык тарбия берүүдө баланын туюу, кабыл алуу, сулуулукка суктануу, сулуулукту жаратуу, коргоо маданиятын өркүндөтүүдөн баштоо керек. Бул жумуш оюн, эс алуу, саякат, үй тиричилик жумушу мезгилинде да эң сонун ишке ашат. Мисалы, оюнчуктарын, эмгек куралдарын, китебин жакшы сактай башташса, бул демек балада туура түшүнүк тарбиялана баштаганы. Жарашыктуу таза кийинип, дене боюн сымбаттуу алып жүрүүгө үйрөтүүнүн дагы мааниси чоң. Мектепте айрым окуучулардын кийимдери ыплас, китеби жыртык, бут кийими тазаланбаган жана башка абалдагысын көрүп, бул окуучу үй бүлөдө да тазалык, сулуулукка жеткиликтүү тарбияланбаганына капаланып кетесиң. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Балдар үйдө ар дайым таза, иреттүү, жайланыштырылган бөлмөдө өссө, таза кийим-кече, идиш-аяктарды көрүп, ошого үйрөнүшсө, кийин мектеп турмушунда дагы ошондой болот. Эстетикалык тарбия туура багытталса, балдардын жан дүйнөсүн байытып, дилгирлентип, өсүп өнүгүүгө шыктандырат. Бул багытта ыр, музыка угуу, музыкалык аспаптарда ойноого үйрөнүү, кооз бийлөө, сүрөт тартуу жана башкалардын дагы ролу чоң. Урматтуу угармандар, тарбиянын мындан башка дагы бир топ багыттары көп. Бирок агай үй бүлөдө ата-энелерге эң зарыл болгондорун мына ушул кыскача айтып өткөн. Тарбиянын калган багыттары да мына ушулардан өсүп өнүп чыгат. Анын үстүнө мектепте окуган окуучуларга тарбиянын башка багыттары мугалимдер тарабынан дагы жүргүзүлөт. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Үй бүлө тарбиясында балдарды тарбиялоодогу 5 багыт тууралуу кененирээк маалымат ала алдыңыздар. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.